Жақындан бері алысқы Тоғыстыру районындағы Қарғалы Қайыл өкпетіндегі мектеп оқушылардың пайдаланысына мына моғындай өзгістер көріп тұрғандай 2 кіші автоуына пайдалануға берілді. Натчада бұға чейін 10 шақырымлықты жөө жалғап кешкен болуысы такси қызметінен қолданып кешкен балдар үшін өте ыңғайлы болуда. Бұл уналардың күні қысқа, түні ұзын, қыш күндерінде жергілікті балдар қыздарды ташу менен алектенсе, қандайдыр бір деңгейде чүрпөлөр үшін сана чегешкен ата-энелер үшін да чоң олжо. Эми таң атпай тұрып атты тоғыштын. Кечки көз байланған қараңғылықта қайра-қайра жол қараштын эч зарылчылыгы жоқ. Автобусыз келіп оқушыларыз сіздермен біргелікте шығарышады. Андықтан алар еңгірде келечек иелеріне қам көрүү ретінде көпчүлүктүн дал ушул көйгөйүн көтөрүп, анын оң жагына чечилишин жакындаткан Каргалы Кайылдык кеңештин депутаты Рада Мамбеталиевага терең ыраазы. Бирок эл өкүлү ушуну менен эле чектелип калгысы келбейт. Советтер Союзу тараганда эле бизде автобекет курулган эмес, муниципалдык ишкана түзүлбөй келген. Мына азыркы учурда мен ошо маселени көтөрүп келгем да, ошо коомдук транспорт жүргүзөлү, элдин көйгөйүн чечели деп. Дагы транспорт алып келип, буюрса борбор менен кататта турган транспорт алып келсек деген, каттамды жүргүзсөк деген ойдомун. Ал эми Евразия балдарга коомдук бирикмеси белек катары тартуулаган бул унаалар ишмердиктердин жаңы эле баштап жаткан таза кызмат муниципалдык ишканасына өткөрүлдү. Демек, аларды пайдалануу дайыма көзөмөлдө туруп, башка иштерге аралашуусуна жол берилбейт. Ошентип, буга чейин Тоғыстыру райондук өнүктүрүү фонду чегерген 4.440.000 сомго алынган атайын техникага жана таштандар төгүлүүчү 20 контейнерге ээлик кылган ушул объектинин механикалык паркы минтип жаңылар менен толукталып отурат. Антсе да мында башкы басым айыл чарбасына жасалуу менен азыртан да жазгы талашык жумуштарына камылгалар көрүлүүдө. Март иши менен уже кар кандай кетсе, жазгы талаш иштерине чыгабыз. Буюрса бизде азыр ушу комбайн бар, тракторларыбыз бар, жаткаларыбыз бар, жана жер айдоо соколорубуз, селкаларыбыз, күзгүгө чабууга касылка, пресс-подборщиктерибиз баары эле даяр да буюрса. Негизи бийик тоолор коюндагы Тоғыстыру райондогулар үчүн малчылык жана дыйканчылык башкы орунда. Андыктан бир эле таза кызматтагылар эмес, Каргалы Кайыл өкмөтүндөгүлөр да агрардык сектордун артыраптуу кулаш жайышына кызыктар. Ага өздөрү да салым кошуу максатында аймактарындагы ирригациялык объекттердин биринин жумуштарын жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүткөрүүнү көздөшүүдө. Айыл чарба тармагындагы колго алуу максатында Шалаты каналынын башкы сооружениясын куруу боюнча пландап жатабыз. Биз өзүбүз айыл өкмөтү дотациядан чыккан айыл өкмөт болобуз. Жергиликтүү бюджетибиз жетиштүү салыктын эсебинен киреше таап, өзүбүз каржылап келе жатабыз. Анан жергиликтүү бюджетти эле карап отура бербей, биз дагы башка проекттер менен иш алып барып келебиз. Каргалыктагы ушундай жигердүү аракеттер Тоғыстыру районундагы дагы 2 айыл аймагына үлгү. Бирок алар дотацияда тургандыктан көпчүлүк жумуштарды сырткы жана ички инвестициялардын эсебинен бүткөрүүгө туура келет. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Тоғыстыру району.